комиссия башталганда эле президент Gold Company Devon деген кетип калыптыр. 50 күндөн бери жок экен. Анан 7 майда финансы боюнча менеджери алда качып кеткенден кийин анан биз айластан ушу тышкы башкарууну киргизип атабыз. Аякта эми 2400 киши иштеп атса, алардын коопсуздугуна түздөн-түз жооп бериш керек. 92-жылы кабыл алган концессия жана концессиялык ишканалар жөнүндө мыйзамда атайын пункт бар экен, кайсы учурда өкмөт кире алат. Ал адамдын өмүрүнө коркунуч туудурганда, экологияга коркунуч туудурганда жана ошолор боюнча жокко чыгаруу өкмөттүн берген тапшырмалары аткарылбаса. Үчөө тең дал келди. Анткени 2009-жылы ошо стабилизация законодательство деп андан кийинки кирген мыйзамдар баш ийбейбиз, бирок ага чейинки мыйзам менен, концессия менен, закондун негизинде иштейбиз деген жери бар экен. Бул биринчиси, экинчиси ошо Кыргыз Gold Company, Кыргызстандын компаниясы болгондон кийин биздин мыйзамдарга баш ийет деген жери бар. Биз ошо боюнча тышкы башкарууну киргиздик, Теңиз Бөлтүрүктү премьер кабинет министрдин төрагасы премьер деп алам. Ал өзүнүн чечими менен дайындады, барып чогуу көрүп келди. Коллектив жакшы кабыл алды. Бүгүнкү күнү рудник туура татнактай жакшы иштеп атат. Же булар менен тил табышып биз ажырашабыз. Же болбосо кийинки эгерде биз менен чогуу иштешебиз десе, анда Центара компаниясында биринчи жолу биз талап коюп атабыз да. Буга чейин Центара эле өзүнүн талаптарын коюп, президенттер макул боло берген экен. Биз айтып атабыз, азыркы запастар боюнча 54% алтындын кумтөрдүкү экен, бөлөк гендерди кошкондо дагы. Анда бизге 54% акциябызды бергиле Центара компаниясында. Ал эми Кумтөр Gold компаниясында азыр бизде бирде акциябыз жок. Ал жерди толугу менен бизге өткөзүп бересиңер деп атабыз да. 80% бизге өтүш керек, 20% силерге беришибиз мүмкүн. Эгерде оксюдта жана бөлөк иштей турган ишканаларды калтырып, булар бизден чыгарып кеткен акчалардын баарына 8 ген сатып алыптыр, ошонун 6 гени убыточный да. Жолсо мына Канададан бир генди сатып алган, Томас Крик деген. 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алып, биздин 33 акцияны 26%га чейин азайтышат. Анын президенти биздин совет директоровго кирет, мүчө болуп. Анан 1 жылдан кийин Акчоп башта бул 1 миллиард 100 эмес, 500 эле миллион турат экен деп, 298 миллион долларды списывать этип коюп атышат да. Мына ушул эркинде биздин финансисттерде термин бар. Вариат бухгалтерию дегенде биздин азыр алган юридикалык, финансалык аудит боюнча жүргүзүп аткан компанияларыбыз, бул ушу менеджерлерге биз ошо жактан Канадалардын закону менен биз буларга доаларыбыздын баарын даярдап атабыз да.